Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Салам алейкум. Кака, что это за? Полда тұрады. Мұның қаршы. Шunu таза деп елдерге жазап беришет да. Аке достор, крылышки екен. Жашнакай эле кухнялар бар екен. Шunu таза кармабай чыгарып ия. Карачы мына. Здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте. Здрасте. Как Да? у вас дела? Хорошо, да? Вы кто? Слушаю, администратор. Администратор? Где будете? У меня получается смена. Умар заканчивается. Даданов, проектный сахар. Можно пройти в кухню? Можно этот чипчик, халат и бахилы. Салам алейкум, қандай сахар? Не сахар беруші Умар Даданов. Бол. Салам алейкум. Қандай сахар? Не сахар беруші Умар Даданов. Кака, что это за? Маке достор, жерде турат. Бияқта қозғарыны, нанды, нанын қарап қоңыздар. Кирлерин қара. Бұл жақтарды. А кто отвечает за кухню? Можете позвать? Салам сар. Қандай сар? Ай, полыңар тап-таза ғой? Жақсы екен. А бұл жағы не? Раздевалка. А бұл холодильникте не тұр? Сырой емес, ай? Тоңған немелер тұрады. Ма халат ана бахила беріп қойғаншы, иә? Бар ма? Азыр достор тигил жақты жеңіп атышат, ошондуктан тигил жаққа чуркап, бул жаққа чуркап, силерге көрсөткөнгө жетишип калалык деп атабыз. Аке достор, бакчанын мойкасы экен. Достор, негизи ушундай тамактануучу жайларга келгенде эң биринчи очередь кухнясын карайм. Кухнясы кандай болсо, кафе өзү ошондой болот да. Ушул жерден таза идиш аяктар чыгат экен. Анан ушуга жазап, ушуну таза деп анан элдерге жазап беришет да. Бул полдо турат. Мунун кенин карачы. Мойкасы. Жүрөңүз тияктар керек. Аке достор, крылышки экен. Ушуларды элдерге беришет. А эмне немеде турат? Полдо турат? Только что привезли. Жаңы эле алып келсет эле, эмнеге полдо турат? Полго негизи койбош керек да мунун баарын. Тенчи силер деген эже элдерге тамак жасап берип атасыңар да туурабы? Анан бекер берген жоксуңар, акчага берип атасыңар. Ошол келген кардарлар ошого достойный да. Анткени акчасын берип атат, силер санитариялык талаптарга жооп берген жерде беришиңер керек экен. Бул жерлердин баарын кирин. Биякта кайра эле колонка жүрөт. Караколго. Колонканын кебетесиnden майланышып кетти. Ушул жерден да колдонушат экен да. Мындай нерселерден такыр жогото албай койдук кухняларын. Каралычы. Жашнакай эле кухнялар бар экен. Шуну таза кармабай чыгарып, Могун элдерге кошуп бересиңер да силерчи, туурабы? Анан тетиги жердин кирин карагыла. Микроб, бактерия деген нерсенин баары тең ушул жерде да элдердин баары тең ооротот. Тамак аштанчы. Тигил залдагы жериңер эмес, ушул жер таза болуш керек. Залга караган. Анткени элдер тамак жеп атат, бул жерден деген мен билбейм, мен эле ошондоймун же жиркенип кетемин ушундай жерлерде. Жазалуу эле. Азыр эле жаңы жарка заказдар келип жасап жетишпейт да. Жок, аны түшүнөм, При работе. Түнкүсүндө мындай ушунтип калат да. При работе заказ көп болгондо, мондай мисалы түшүп кетсе, ладно, алар боло берет. А болор болсо канчадан бери турган накиптер болуп коет. Жок, бүгүн эле. Карасаңыз, бул жердин Каждый баары. саат Тети бурчтарды карагыла. Туурабы? Бололарыңар эмне кылып жүрөт мисалы бул? Бул колонканы карагылачы. Бул кирбеш керек бул. Болду. Биякка кирбеш керек такыр. Жүрсөңүз бул биякта эттериңизди карап коңуздар. Эмне болот? Полдо турат.
мундан алыш керек. Муну обычно биз мунун үстүнө койчу элек да. Ооба. Бүгүн жаңы эле мариновка кылып туруп астына мынтип киргизип салдык да. Жетишпей мына саткага эме кылышат, эме кылып туруп. Эми монун үстүнө канчадай нерсенин баары түшүп атат азырчы. Кээ бир болсо отравление болуп ооруйт. А монун биякта карап кой. Бул атайын туз чаап, туз себебиз үстүнө мынтип. Анткени туз эмеш керек да, бул жай эт чапкан жер да. Эт чабасаң туз себип коебуз бул. Эт чапканда монун үстүнө атайын ошо нержавейкадан бир нерседен жазасыңар керек. Болбойт экен да, потому что биз муну Бул деген, мондан деген опилка чат да же. Бул деген тиги немеге кошулуп атпайбы тамакка. Этке. Туурабы? Муну биз чапсак эмне болуп калат экен да? Муну чапканда биз эме болот экен. Оң каралачы же. Түшүп атат. Көрдүңбү? Түшүп атат. Бул деген азыр тамак аштын үстүнө чөктү болчу. Бизди жаман көрбөгүлө силер. Жок, жаман. Просто эми айтып атамбы, жашынакай эле кухнялар бар экен, таза иштесеңер болот да. Өзүңөр беле. Карачы мен. Сөйүктөрүндө жүрөт. Мусорлар кайда? Карачы, тиги жерлерди карап койго. Бул жактан мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, бул деген красный зона болуп калат булчу кухнячы. Бул жакта да каралгачы, бул кантип түшпөйт мисалы, муну элге бересиңер. Калабы булар? Ушундай шартта жазалгандан кийин, анан тиги элдер жейт го, мисалы силерге халал болуп келди да, андан кийин тиги залга чыккандан кийин халал болуп эсептелинбейт, адал болуп. Бул автоматически бул жерден адал эмес болуп калат да, таза эмес жерден жасасаңызчы. Кебап, Кебап экен. Бул жагында шарттарын тарып кой. Этинде энергетиктер кирбеш керек байкачы. Анткени бул жактан уже тамакты чыгарып атасыңар да силер. Бул жакка ким жооп берет? Негизичи, бул жактан. Могу коробкалардын көтөсүн каралачы кандай кир. Муну адамдар жейт да. Туурабы? Адамдар жейт. Мыяктарды тартып коюп. Мынакей достор, ушинтип кактап туруп, ушул жерден алып туруп анан даярдашат экен да. А бул козгарындар ушундай шартта турабы, Иә. Кантип эле мен жаңы алып келген. Ошо эме керек да, мариновка боло элек. Свежий сатып жаңы эле келип чаттара салган болобуз. Жок, ошо кантип эле мен. Биз муну жууп туруп, мана мариновкага упаковкага жөнүндө келип турмакта да. Жерлерин карабыз, өзүнүн турган жерин карабыз, бул турган жерин тартып койчу. Бул кухняңарды айтып коеюн, мындай жерде турбай бүт бартен. Мындай болбош керек, болду турган. Жууп аткан убакта коюп. Мел жууп аткан убакта эмне болот, бунун бартен өйдө коюлган да, жерде турбаш керек болду. Бөлүп коебуздай, ылайыктап, биз өзүбүз ылайыктан көрүп турган эмне бар эмне жок. Катыңар жакшы экен, бирок мындай болуш керек да, ушундай поддондун үстүндө ал туура, анан атайын ящик болуш керек. Ошол жерге пиязддар салынат, ошол жерде башка ящикке отдельно. Ага только картошка салынат. Эндей салыш керек да же. Мындай болбойт. Буларды деле мисалы определенный температурада кармаш керек да козгарды. Бул ата ушу азыр козгардын аябай отравление болушат эже, билесиз. Бул азыр салкыныраак кылпай тура да, потому что кичине жылсыз эле биз муну иштетебиз. Анан бизге муздак болуп калат. Мынакей достор, Бакчай деген шашлычныйга келдик. Набережный көчөсүндө, микрорайондордо жайгашкан. Өзүңүздөр көрдүңүздөр кухнясын, эми өз баңыңыздарды өзүңөр бересиңер да.